Дарро биздин көкбөрүүчүлөр тозуп алып сүрмөтөө аркылуу ой жок урматтуу казак туугандар, эми мынчалыкка барыштын кереги жок. Эмне окшош кадамдарга барып жатышат. Калыстар эмне үчүн ышкырбай атат? Байкайбыз азыр калыс ушул жерден эскертүү берип турабы, байкайлы канча дагы азыр командалар ушул карама каршы тарапта бир аз пикир келишпестик орун алган жана баарына сабырдуулук тилейт ардактуу ушул көкбөрү сүйүүчүлөрү. Эми казак балбандары жанакы көкөт айдын ашына айландырып бериш керек улуу көчмөндөр оюнун. Бул жерде биз достук мүнөздө, достук оюнду өткөрөбүз деп барганбыз. Азыр казакстандыктардын мындай кылганы туура эмес. Сандагы оюнчусу Эржан Тургунбаев Краз менен казактардын жекеме-жекедеги аргымагы долларга мүмкүнчүлүк берген жок. Абдумайрамбек акырына чейин атаандашынын аркасына өтүп улакты көзөмөлдөп калууга аракетин жасаган жана тегерек чейинин сыртына чыкты. Азыр бардык биздин оюнчулар жол ачып мүмкүнчүлүк түзүп берүүгө аракетин жасашы керек. Эржан Тургунбаев аттын жалына тизгинди таштады, камчыны оозго тиштейт. Дагы азыр сол такымында улакты көзөмөлдөп бара жатат. Өткөрүп берүүнү дагы орундатууга бел байлоодо Дастан Русланов Комсомол. Демек, дал ушул жерден эми Дастан Русланов азыр өзүнүн мыкты жагынан көрсөтүүгө убакыт келди дейм. Себеби Дастан Руслановдун буга чейинки салымдары өтө бир кооз болгон. Азыр дал ошол ийгилигин эми Дастан Русланов кайталоого бара жатат. Сурулуп чыкты, Дастан келди жана салым бар. Ардактуу көкбөрү сүйүүчүлөрү, мына ушул кубаныч жана Дастан Русланов өзүнүн ким экенин жар салды дейм. Бул тарыхый салым, себеби дал ушул Астана шаарында эң алгачкы рет көкбөрү боюнча мелдешип жатат жана ошол жерде биздин мекендешибиз финалдык оюнда салымды дагы салды. Ал эми кесиптешим буга чейин сен ошол Руслан Куналиевдин коргонуудагы оюнун айтып жатканда сөзүң бөлдүң эле, ал үчүн кечирим сурайм. Ал эми мына ушул жерден биз Кыргызстандын кандай керемет оюнун көрүп жатабыз. Чындыгында коргонууда эч кандай кеп жок. Ал эми салымдарды дал ушинтип биринин артынан бирин биздин оюнчулар салат деген ойдобуз. Өзүңүздөр билгендей эле биздики бардыгын ишенимдүү, татыктуу жеңгенге биздин оюнчулардын дарамети жетет. Бизге эч кандай калыстардын дагы жардамы керек эмес. Болгону ушул ак калпак кийген калыс эми калпактын кадырын түшүрбөй адилеттүү калыс кылып берсе, бардыгы керемет болот. Ооба, чындыгында биздин көкбөрүүчүлөр азыр жаңыдан көкбөрү спортунда жылдызы жанып келе жаткан спортчуларыбыздын бири. 2003-жылкы гана спортчу. Бул жерде финалдык беттештеги алгачкы салымдын сүрөтүн тартты жана ортодо эмне болуп жатат? Кайрадан эңип кетүү мүмкүнчүлүгү биздин оюнчуларда. Көтөрдү. Такымына көзөмөлдөйт Сейитбек Анарбек уулу. 9-номердагы арыш аттуу аргымакта ойнотуп жаткан Сейитбек Анарбек уулу өткөрүп берүүнү дагы жасады жана Нуржан Мелисбек уулу. Нуржан Мелисбек уулу Жердайгыр Лимонду ойнотуп жатат. Бүгүнкү күндө Казакстандын азыркы прессингке чыккан аргымагына эч бир кыйынчылык жаралбай туруп эле Нуржан Мелисбек уулу абалды турукташтырып бара жатат. Эч ким тоскоолдук жарата албайт жана Нуржан Мелисбек уулу акырындык менен Тайгазан тарапка деле жакындап келүүдө. Тоскоолдук жокпу каптал жактан. Калган өнөктөштөрү жолун ачып берүүгө аракетин жасашы керек эле. Тайгазанга келип кептеле калды. Такымдан чыгарды улакты жана бир аз каруу жетишпей калгандай. Такымга басыш керек. Чабуулду узартып дагы бир жолу айландырып ойнотуп келсе дагы ашыкча болбойт. Азыр 5-номер Казакстандан Элдар Жыенкулов Нуртөбел аргымагы менен Нуржан Мелисбек уулунун алдына бөгөт коюп улакты Тайгазанга жеткирбегенге болушунча аракетин жасап жатат. Жана бар 2-0 урматтуу теле көрүүчүлөр. Эмнени күттүңөр эле? Эсеп сандары 2-0. 5 мүнөттүн ичинде 2 жоопсуз салым менен Кыргызстан улуттук курама командасы алды да. Дал ошондой биз күткөн көрмандар күткөн керемет жүрүш орун алып атат. Чындыгында эми Кыргызстандын улуттук курама командасы буга чейинки эле беттеште фаворит экени көрүнүп калган. Аны дал ушул жерден эми иш жүзүндө дагы далилдеп отурабыз. Нуржан Мелисбек уулу экинчи салымды ишке ашырды. Такымга дерлик 2 мүнөттөн көбүрөөк басып жүрдү. Дагы жыйынтыгы атаандашынын эсебин табып, дал ушинтип эсепти 2-0го дагы айландыра алганын көрдүк. Эң негизгиси жалпы көрмандардын кубанычы мындан бийикке дагы көкөлөйт деген ишеничтебиз. Ал ортодо казакстандык
Темирхан Айтбаев такымга басып бара жатат. Демек Темирхан Айтбаевты коргоочулар тайгазанга жеткире койбой анын эми жолун тоспосо анда бир топ бизге кыйынга туруп калышы ыктымал. Бирок эң негизгиси буга чейин мындан кооптуу учурларда дагы коргоочулар абалды жөнгө салып кеткен. Эми бул жерден сөзсүз түрдө ишенимдүү оюн биз тарапта болот деп айта аламын. Азыр Кыяз Ниязов атаандаштын такымынан сурууга канчалык умтулбасын, анын жыйынтыгы ошол казакстандык оюнчулар бир аз алыстатканын көрдүк. Азыр бардыгы ушул салкын кандуу түрдө гана оюн жүргүзүп атат. Эми калыстын ышкырыгы жаңырган жок. Болгону казак оюнчулары кандай амал кылсак экен деп турат. Сурулуп чыкты жана тегичекти дал ушинтип Тайгазанга көнбөгөн аргымак башка жакты көздөй дагы барганын көрдүк. Себеби буга чейинки оюндарда Казакстанга дал ушундай жогорку темпте сунуштаган киши жок болгон жана алар ээн эркин Тайгазанга салган. Ал эми бул жерде Кыргызстан мейли жекеме жекиде болсун, мейли ушул коргонууда болсун, мейли чабуулда болсун, биз тең ата керек болсо алардан 1-2 тепкич дагы бийигирээк өзүбүздүн деңгээлди көрсөтүүгө дараметибиз жетет. Жана дагы да болсо казакстандык балбан Темирхан Айтбаев басып бара жаткан, бирок балбан билек балдар мына ошентип эгер өзүң мындай өткөрүп бербесең анда аргымагың менен кошо тартып алууга даярбыз деген дагы белгини берди. Жана бул беттештин тең жарымына билинбей эле соңуна жакындап бара жатат. Ал эми казакстандык спортчулар азырынча айла амал таппай турган учур. Күйөрмандар болсо башын кармайт, ал эми биз болсо чекебиз жарылганча мына кубанып дагы жатабыз. Тайыр айтсаң, дал ушул беттештер Кыргызстан бүгүн канча эсепте мындай жеңишке жетүүгө мүмкүнчүлүгү бар деп ойлойсуң? Колдон келишинче ири эсеп сандар болсо өтө жакшы болмок. Жана Казакстанга бир дагы салым салдырбай туруп жеңип ала турган болсо, анда эң бир керектүү жооп болчудай казак элине. Көрүп туралы кандай. Азыр чабуулдук аракеттери дээрлик ишке ашкан жок. Бир жолу боштонду калган болчу Темирхан Айтбаев, бирок ал аргымак өтүп жатканда Тайгазанга жакындаган кезде таамай токтоп бербей койгондугун көрдүк. Деген менен өжөрлүк Казакстан тарапта дагы жетиштүү. Алар жерде калган, талашта калган улакты дароо көтөрүп, азыр такымына басып абалды көзөмөлдөп экинчи толкун менен чабуулду өнүктүрүүгө аракетин жасап жатат. Чапкенедей жабышкан биздин коргоочулар азыр улакты атаандаштын такымынан арта салып тартып, артты карай бөктөрүп чыгарып кетүүгө аракетин жасады. Бирок толук кандуу жерге чүрүп казактардын улуттук курама командасы улактан кол жуудуруп кое алган жок. Абал көзөмөлдөнүүдө Элдар Жыйенкуловдун Нуртөбел аргымагы өтө элпек аргымак экендигин дагы айтып коюшубуз керек. Караңыздарчы, канчалаган кагылышуулар, түртүшүүлөр болуп жатат. Ошого карабастан аргымактын күчтүү экендиги байкалып турат. Азыр болсо такымында байкайлык такымы бекем оюнчу экен, чындыгында тарттырбай жатат. Бир эмес 2-3 азыр биздин оюнчулардан чыгарып кетүүгө аракетин жасап көрүүдө. Эң башкысы стартта жаткан улакты көтөрүү, андан кийин чабуулду каалагандай өнүктүрүүгө биздин оюнчулардын дарамети жетет. Азырынча буга чейинки 3 старт берилген учурда дагы старттагы улакты көбүн эсе Казакстан тарап билип кеткендей таасир калтырып турду. Жана Казакстан азыр чыгып кетти. Бул жерде такымынан чыгарып эле бара жатат. Ыргытуу мүмкүнчүлүгүн бербеш керек. Жана Тайгазандын кырына туруп калды. Бөктөрүп артынан жетишип келген Нурланбек Аскаров керектүү учурда, керектүү жерде пайда болду дагы. Жооптук бир салымды азыр Казакстан улуттук курама командасы биздин Тайгазанга түшүрүп жаткандыгын көрүүбүз. Ооба, старттагы улакты алдырып жатышат. Дароо бир чоң ылдамдыкта келип, эңүүгө ыңгайсыздык жаралып тургандай көрүнөт. Эми ошол улактан чындыгында бул ойнолуп жаткан муляждын айырмасы бир топ эле бар экендиги көрүнгөн. Жана такымга баскан учурда дагы бир топ ыңгайсыздык жаратты. Караңыздарчы, азыр казактардын бактысына улак секирип келип жерге түшүп калбастан да ошол казандын кырына туруп калган. Аркасынан чап үлгүрүп келген Нуржан Мелисбек уулу жетишкен жок. Биринчилерден болуп жетип барган казак оюнчусу улакты бөктөрүп эле Тайгазанга түртүп кетти. Эми азыр старттагы улакты эңди аттын тизгинин көзөмөлдөшү керек. Аутка чыккан жокпу деген суроолор жаралбай койбойт. Сөзсүз түрдө чабуулга бара жатат Бексултан Абдукалил уулу азыр жана өзү кошо жарым жартылай Тайгазанга түштү. Эсеп сандар 3-1. Ооба, чындыгында Бексултан Абдукалил өтө керемет тез салымды ишке ашырды. Мына биз дагы жерден эңип барып туруп дароо салынга дарамети жетет деген
белгилер дал эми буга чейинки атаандаштар ошол салым салган учурда чындыгында алардын аргымактары бул жердин кумуна көнгөн. Дал ошол себептен дагы бир аз ылдамыраак болуп жатат. Ал эми жеке күч жагынан же болбосо ушул тап жагынан биздин аргымактарга эч кандай теңдеш жок экенин дагы көрө алдык. Дал ушул жерден Бексултан Абдыкалил уулу балбан билектик менен колго көтөрдү дагы тайгазанга салды. Андан кийин гана буту үзөңгүдөн үзүлгөн. Эгер салым салынганга чейин буту үзөңгүдөн чыгып кеткенде анда эсептелмек эмес. Дал ошентип эсеп 1-3 жана Кыргызстандын улуттук курама командасы барган сайын эсептеп ирлентип дагы бара жатканын көрүүбүз. Жана ортону ишенимдүү ээлегенден кийин Ержан Тургунбаев салымдардын азыр көрүп турабыз. Эң негизгиси биз азыр кандай гана учур болсун дал ушундай керемет оюнду командалаштарын издеп жатканын. Анын үстүнө мына эсеп сандары эч кандай өзгөргөн жок. Эми басак спортчулар эми шашпай эле иш жүзүндө көрдүбүз. Ержан Тургунбаев мына келди, калсын тышкарыга жаңырды жана Краз кайрадан ортону ишенимдүү ээлегенден кийин Ержан Тургунбаев жерден көтөрдү, бирок казак спортчусу эми аны кубалап жете алабы. Жакшы амал көйлүк менен алды дагы сол такымга басты. Мындан ары Ержан Тургунбаев азыр өз командалаштарын издеп жатканын көргөн болобуз. Бирок иш жүзүндө Ержан Тургунбаев түз эле тайгазанды көздөй келди жана дагы бир салымды ишке ашырды. Мына ошентип эсеп сандары 1-4 жана Кыргызстандын улуттук курама командасы биринчи таймдын алкагында ишенимдүү жүрүшүн улантууда. Ал эми дал ушул бөлүктүн соңуна чейин убакыттар барган сайын аз калып отурат. Биз болсо сиздер менен биргеликте көрөбүз. Буга чейинки кадрларда ушул биздин атайын көрүүчүлөрдүн ошол физикалык жактан даярдаган Ринат Усупаевди көрсөтөт. Ал дагы балбандарыбыздын мыкты даярдаганын дал ушул оюндун алкагында көрүп турабыз. Эң негизгиси биз азыр кандай гана учур болсун дал ушундай керемет оюнду соңуна чейин улантышыбыз керек. Күйөрмандар үчүн, жалпы кыргыз эли үчүн биздин көкбөрүчүлөрүбүз бүгүн эми бул эсепти бир топ ирлентүүгө дагы даяр. Жана кайрадан жерден көтөрдү, чабуулду Дастан Русланов баштап бара жатат. Дастандын артынан саят түшкөнү менен атаандаш эми ага кандайдыр бир тоскоолдук жарата албайт. Жана ушундай салым бар. Эсеп 1-5. Дастан Русланов салымдардын азыр дублин жасап койду. Ооба, болгондо дагы биринчи бөлүктө эле Дастан өзүнүн жогорку деңгээлин көрсөтүүдө ойнотуп жаткан аргымагы Комсомол. Ержан Тургунбаевди баса белгилеп өтөлүк. Биринчи бөлүктөгү жекеме-жекелерде казак балбан өткөрүп алды. Темирхан Айтбаев кайрадан ушул алга деген аргымагы менен чабуулду көздөй дагы бара жатканын көрөбүз. Дал ушинтип анын жолун тороп чыккан биздин оюнчулар сөзсүз түрдө аны тайгазандын алдан эми айла амалын дагы кетирери талашсыз. Андыктан көрөлү ардактуу көрүүчүлөрү. Бул жерде Темирхан Айтбаев күтүүдө командалаштарынан жардамда, бирок иш жүзүндө алардын койгон азыр тактикасынын бири дагы оң жыйынтык бербей турганын байкоодосуздар. Анын такымынан азыр Сейитбек Анарбек уулу сурууга дагы камданганы менен дал ушул жерден акырындык менен ал тайгазанга кадамдап Темирхан Айтбаев жакындап бара жатканын көрүбүз. Азыр өнөктөшү келди, бирок тайгазан жакты толук биздин команда көзөмөлгө алган дегиче дагы бир салым ишке ашырды. Эсеп 6-2 жана Казакстан көрүүчүлөрүнүн ушул канчын азырынча Темирхан Айтбаев экинчи салымды жасады. Казакстандан Темирхан Айтбаевден башка эч ким көрбөйт. Себеби ал такымга ишенимдүү, асыктуу ишенимдүү оюнду Казакстан командасынан ушул чабандысканы азырынча көрсөтүүдө. Ооба, Темирхан Айтбаев дали Америка Кошмо Штатынын улуттук курама командасы менен кезгелип аларды 18-нде өлө эсебинде жеңген. Азыр кайрадан казакстандык Айнабек Бердикул улакты энди эч ким жок коргонуу тарапта биздин көкбөрүчүлөрүбүз кайда? 6-3. Айнабек Бердикулдун гүлсары аргымагы өзү менен кошо тайгазандын үстүнө чыгып кеткендигин көрдүк. 6-3. Чындыгында аргымагы өтө мыкты экен. Чындыгында бул жерде спортчу өзү дагы келди. Бул жерден жасалмат экен ишенимдүү көтөрүү менен эсепти 6-3 айландырды. Бул жерде команда старты спорттогу эң негизги эреже. Жана биздин максат бул көпөрдү мейли американец утсун, мейли түрк утсун, мейли өзбек командалары утсун, бирок эреже менен чабып өзүнүн чыныгын ошол балбан билектик менен көрсөтүшү керек. Ал нерсени чындыгында ишке ашыра турган болсо, анда биз мындан ары дагы байкайбыз. Азыр кыргыз ушул жерден эскертүү
берип турабы, байкайлы канча дагы азыр командалар ушул карама-каршы тарапта бир аз пикир келишпестик орун алган жана баарына сабырдуулук тилейт ардактуу ушул көкбөрү сүйүүчүлөрү. Эми казак балбандары жанакы Көкөт айдын ашына айландырып бериш керек улуу көчмөндөр оюнун. Бул жерде биз достук мүнөздө, достук оюнду өткөрөбүз барганбыз. Азыр казакстандыктардын мындай кылганы туура эмес. Себеби өзүңүздөр көрүп тургандай өз жеримдемин, өз элимдемин деп эле үстөмдүк кыла берүүсү туура эмес. Албетте бул нерсе эми эки өлкөнүн бир гана көкбөрүдөгү эмес, башка жактан дагы терс таасир тийиши ыктымал жана акырындап ушул биз коңшу мамлекет менен мамилебизди жакшылап, коңшулар менен бекем болуп кубанып турган учурда мындай кылган туура эмес көрүнүш жана жалпы спортчуларга сабырдуулук тилейбиз. Мындар дагы кошумча сабырдуу болуп өзүнүн салкын кандуу кармашы керек. Азыр алмашууда турган оюнчулар бир аз кагылышууга баргандыгын көрдүк. Чындыгында уят нерсе, башка эмне дейбиз? Оюн спорт жеңүүчү оюн талаасынын үстүндө аныкталышы керек. Эми канчалык бир деңгээлде көчмөндөр оюндары башталганга чейин эле мындай нерселер күтүлгөн. Өткөн жылы эсиңиздерде болсо ушул эле казак көкбөрүчүлөрү Кыргызстанга келип, калпагыбызды кийип, чепкенди кийип, сый көрүп кеткен көкбөрүчүлөр бүгүн минтип Астанадан ар кандай кадамдарга барып бир аз таң калтырууда. Мейли анда эмесе оюндун уландышын көрөлү. Азыр Эржан Тургунбаев кайрадан Краз менен жекеме-жекеде, Казакстандын жекеме-жекедеги оюнчусу алмашты. Бекболот Шекербеков кирген. Анын ойнотуп жаткан аргымагы Памир. Памир аргымагы деле Кразга эч нерсе сунуштай алган жок. Эржан өз учурунда мүмкүнчүлүгүн жакшы пайдаланды дагы улакты көтөрүп туруп дароо чыгарып туруп эле өткөрүп берүүнү жасайт Нурдин Болотбеков. Нурдин Болотбеков ойнотуп жаткан Мырзатору. Болотбеков азыр өзүбүздөн Тайгазан тараптан айландырып дал ушул сүрмө топтун ичине сурулуп чыгуу аракетин жасады жана Мырзаторунун тизгинин бош койду. Бир аз аргымакка камчы салабы дедик элек, бирок камчыны озго түштөп эле Нурдин алдыны карай ашырып бара жатат. Аркасынан жакыныраак алкакта кубалап келе жаткан деле эч ким жок. Аз караңыздарчы, азыр казакстандык оюнчу жанында кетип бара жаткан биздин көкбөрүчүнүн аргымагын камчы менен башка чаап жатат. Эми акылга сыйбаган нерсе. Кыргыз болобу, казак болобу, айтор көчмөн элдер аргымакты сыйлаган, астарлап минген. Кандай болгон күндө дагы ал аракетте Нурдин Болотбековго эч кандай тоскоолдук жарата алган жок. Мырзатору менен Нурдин Болотбеков эсеп сандарын 7-3 кылууда. Дал ошондой Нурдин Болотбеков Эржан Тургунбаевтан ашырып алгандан кийин оң такымга басты жана буга чейинки оюндарда дагы Нурдин Болотбеков тагыраагында ушул эң ишенимдүү оюнчулар болду жана буга чейинки эки оюнда ал салымдарды ишенимдүү салган жана өзүңүздөр карап көрсөңүздөр чындыгында бул эпизоддон көрбөйт. Эми буга чейинки эпизоддордо чындыгында жогоруда кесиптешин баса белгилеп айткан, эми аргымакты камчылаган башкызыр кандаш билис как десек токту чаап өзлөрүбүз бул жерде дейбиз. Кыргызстан азыр чыгатат жана азыр Нурдин Болотбековдун эми жолун тороп чыга турган менимче бул жерде табылбайт. Өзүңүздөр көргөндөй бардыгын ишенимдүү түрдө азыр чорный менен коргонууну койду. Фархат Бейшекеев ал Нурдин Болотбеков болсо ишенимдүү түрдө дал ушинтип Тайгазанга келди. Дагы бир салым ишке ашырды. Эсеп 3-8. Ардактуу көкбөрү сүйүүчүлөрү, не дейбиз? Кыргызстандын улуттук курама командасы атаандаштан ушул бир тепкич эмес, бир нече ушул тепкич жогору экенин дагы далилдеп тастыктап турат. Эң негизгиси мындан ары дал ушул ыргакты соңуна чейин дагы биздин оюнчулар уланта алат деп сандагы жеңиш керек. Азыр жекеме-жеке кайрадан. Жекеме-жекеде Краздан башка дагы жакшы деңгээл көрсөтө турчу аргымагы бар. Бексултан Абдыкалил Акбуура менен кирген жана дароо эле көтөрүп, эч бир ойлонуп өнөктөштөрүн издебей туруп эле Бексултан тегерек чейине сыртына чыкты жана Акбууранын тизгинин бош койду. Улакты такымдан чыгарып ийинге келе жатат. Жетишиш керек. Азыр убакыт аз калгандыгын көрдүк. 9-3. 6 салым үстөмдүгү. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Бексултан Абдыкалил уулу ойнотуп жаткан аргымагы Акбуура. Эмне кылсын казак туугандар, эми күтүп турабыз 3-бөлүккө кандай аракеттерди жасашат.
чыгат деп ишенелик эң башкысы оюн талаасынын үстүнө. Экинчи бөлүктө эле эсеп сандары чоң бир артыкчылыкка жете элек маалда эле бир аз эреже бузуп, ар кандай жагымсыз кадамдарга барып баштады. Адилеттүүлүк болот бул жерде сөзсүз түрдө. Азыр Нуржан Мелисбек уулу капталдан кактырып кирип ортодогу Казакстандык улакка кол салып жаткан көкбөрүчүлөрдү биротоло жүрүштөн четтеткендигин көрдүк. Аргымактын элпектигин карагыла Акбуранын жана Бексултан Абдукалил уулу 9-чу салым болобу? Ай-ай-ай, мына аргытам деген маалда Аргымак бир аз тайсалдап кетти. Натыйжасында Бексултан өзү дагы тең салмактуулукту кармай албай улакты жерге түшүрүп алды. Өтө эле ыңгайсыз абал. Азыр Тайгазандын түбүнө түшкөн кезде эңип кетүү кыйыныраак болот. Экинчи толкундагы аракет улакты жерден эңип эле Бексултан Абдукалил уулу, урматтуу теле көрүүчүлөр, жекеме-жекеден алып чыкты. Чабуулду өзү баштады. Биринчиси ийгиликсиз, экинчи толкундагы аракети менен гана ал эсеп сандарын 9-3 кылууда. Дал ошондой эсеп азыр Кыргызстан улуттук курама командасынын оюнчулары бул оюндан өтө бир эргүү алып жатканы көрүнүп турат. Себеби өзүңүздөр көрдүңүздөр, мыкты барды бул жерден ошол салымды салууга Аргымак бир аз мүдүрүлүп кеткен, анда салган жок. Андан кийин жерден жеңил гана көтөрүп, эч кандай тоскоолдуксуз мына жерден салып дагы кетти. Жана бул беттеште Кыргызстандын ар бир оюнчусунун азыр жүзүндө жылмайы бар жана оюндан ушунчалык каракат алтат. Менимче бул беттеш эми биздин оюнчуларыбыздын көпкө чейин эсинен дагы кетпей турган оюн болду десем болот. Себеби атаандашты мындай ири эсепте бирок дагы болсо ушул Элдар Жээнкулов бир чүрүп бир кайра оңдоп дал акырындык менен Тайгазанга жол издөөдө. Ал эми анын өнөктөштөрү дагы болсо жолду ачып берип жатканын көрүтөбүз. Азыр жерге түштү демек, бирок ага карабай дагы бир рет көтөрдү жана кайрадан такымды мына ушул сынап көргөндө деп окшойт. Айтор бул эми ал эмес, анын командалашы Айнабек Бердикул көтөрүп чыкты дагы оң такымга оңдоп басат. Анан алмашуудан кийин дал ушундай чабуулдан дагы өз бактысын издеп көрөт. Ал эми буга чейинки оюнда мына Айнабек Бердикулдун дерлик салым салганы менин эсимде жок. Жана буга чейин дал ушул Айнабек Бердикул бир салым салган экен. Азыр өтө керемет коргонуу, ардактуу көкөр сүйүүчүлөрү. Балуан билектик менен суруп алганын дагы көрдүк. Сейитбек Анарбек уулу ал бир гана ушул оюнчу эмес, ал чыныгы ушул көкөрүдөгү тактик десем болот. Ал эмне кылышты, кандай кылышты, жана чабуулду кандай, күчөтүнү коргонууну кандай коюуну дагы мыкты өздөштүргөн оюнчу. Мына ушул жерден азыр кагылыш орун алды экен. Өзүңүздөр көрсөңүздөр, дал ушул жерден азыр биздин Нуржан Мелисбек уулу 2 мүнөттүк жаза мамыга кетти. Демек, бир оюнчуга аз калдык, бирок 1 оюнчуга аз калган учурда эреже биз тараптан бузулду. Андыктан эми 2 мүнөт биз мындан ары оюндун жүрүшүн дагы назар салып көрөбүз. Эң негизгиси чындыгында мына мүнөздү Аргымактын үстүндө көрсөтүш керек. Дал ушундай мүнөздү көрсөтүш керек. Мындан башка учурда айтуу оорго турат. Жана жерге ташталган текени жасалмат экени тагыраагын ошол казак балбандары көтөрүп чыккан. Бирок андан ары сүрмө топ менен чийимдин сертине чыгарды дагы. Эми жекеге дагы назар салып көрөлү. Убакыттан жеңип кетүү жагынан өтө жакшы мүмкүнчүлүк. Жекеме-жеке азыр биздин көкбөрүчүлөрдүн пайдасына иштеп берет. Болгону жекеме-жекеде ашыкпай алды көзөмөлдөп туруп улакты алып чыгыш керек. Бул негизги максаттардын бири. Рустам Тыналиев коргонуу бөлүктө активдүү көрсөтүп жатат өзүнө. Бул жерде Кыргыз көкбөрүсүнүн тирүү легендасы Сейитбек Анарбек уулунун, караңыздарчы, балким Нуржан Мелисбек уулу келип кактырбаган учурда дагы Сейитбек Анарбек уулу улакты атаандашынын такымынан жулуп кетет беле. Жекеме-жекеде кайрадан Эржан Тургунбаев крас менен Казакстан тарап кайсыл Аргымакты киргизди. Дагы 6 мүнөт 17 секунд бар экендигин баса белгилеп өтөлү. Эржан Тургунбаев эңиш керек азыр. Казакстандан Элдар Жээнкулов кириптир. Нуртөбел менен кайрадан эле. Азыр Эржандын үстүнөн аша түшүп улакка бир колун ылайыктап алууга мүмкүнчүлүк издеп жатат. Крас бир аз ыңгайсыз туруп алды. Азыр Крас бери карай 1-2 кадам таштап айланып берсе эле бүттү. Улактан кол жууйт казак көкбөрүчүсү. Ала Эржан Тургунбаев үчүн өтө жакшы мүмкүнчүлүктү түзүп бермек. Жана ал аракеттер дагы жасалып баштады. Аттын омуросуна жеткиргени менен такымына басып жетише элек болчу деген чекти Жээнкулов дагы өтө көкпет. Көкбөрүчү экендиги байкалып турат. Мына такымга киргизбей жатат. Ушунча тоскоолдук көрсөтүүдө акыры чарчады.
Ержан Тургунбаев эми такымга басты. Ушул жерден абалды көзөмөлдөш керек. Бир оюнчуга азбыз. Сөзсүз түрдө Ержан Тургунбаев жана биздин азыр оюн таласында калган эки көк бөрүүчү үчүн жеңил болбойт. Азыр жазамамын убактысы бүттү, кошулдум. Бардыгын эсептеди Ержан Тургунбаев, анын кирүүсүнө чейин жана дал ушинтип азыр кайрадан 4-4 болдук. Нуржан Мелисбек уулу келди. Эми жол ачып берүү үчүн алдыга чыккан учурда Нурдин Болотбеков өткөрүп алды. Нурдин Болотбеков мырза тору менен буга чейин дагы керемет началууларды жасап келген жана Нуржан Мелисбек уулу жолду кандай керемет тосуп берди. Караңыздарчы, азыр ушул жерден эки оюнчуну дароо алып калды. Жана дагы бир керемет салым, эсеп сандары 10-7 болуп турат. Казакстан командасынын оюнчулары азыр амал таппай турган кезде Нурдин Болотбеков азыр салымды салды дагы, чийимдин сыртын көздөй дагы өз армагына бара жатат. Мына ушул жерде Нуржан Мелисбек уулунун коргонусун караңыздар. Ал эми Нурдин Болотбеков келүү менен Тайгазанга ишенимдүү түрдө кирди жана дал ушул жерден эми 10-чу салым дагы өтө кооз болду. Нурдин Болотбеков бул беттеште өзүнүн 4-чү салымын, 3-чү салымын тагыраагы ишке ашырды дагы. Дал ушинтип балуан билектигин, өзүнүн мүнөзүн көрсөттү десем жаңылышпайм. Мына ортодо кайрадан эле ышкырык чаңырыгына балуандар жерден текени көтөргөн. Байкайлык жекеме жекеге Бексултан Абдукалил уулу Акбурага дагы аргымак алмаштырып көрүштү. Алар Абду Майрамбек доллар менен жана доллар азыр Акбуранын үстүнөн жеңишке жеткенде таасир калтырат. Майрамбек Абдуулакты көтөрдү дагы жарым жартылай такымга баспай туруп тегерек чейинден сыртына чыгып кеткен. Дароо биздин көк бөрүүчүлөр тосуп алып сүрмөтөө аркылуу ой жок урматтуу казак туугандар, эми мынчалыкка барыштын кереги жок. Эмне окшош кадамдарга барып жатышат. Калыстар эмне үчүн ышкырбай атат? Чындыгында таза бир кыл чайнашкан беттеште биздин көк бөрүүчүлөр жеңсин деп жатат окшойт. Силер чычалагыла, биз силердин чычалаганыңардан рахат алалы деп атат окшойт калыстар. Чындыгында өтө рахат. Канчалык мына ушул тизгинди азыр Бексултан Абдукалил уулунун башына илип, аны тизгин менен ороп мунткусу келсе дагы ал нерсе оңунан чыккан жок. Ал эми биздин оюнчуларыбыз айкөлдүк менен алардын ушундай жаман бир мүртөздүгүн көтөрүп, кара мүртөздүгүн көтөрүп, ушул жерде ишенимдүү оюну көрсөтүп атат, айкөлдүктү көрсөтүп атат. Чыныгы ушул спортчу ким экенин көрсөтүп атат. Жана бул жерде эми алар салгылашып келген жок. Спорт бул жерде мелдешке келген жана ал нерсени оюнчулардын ар бири жакшылап түшүнүп туюп алышы керек. Жана өз жеринде мындай кылган менимче эң бир деңгээли төмөн адамдардын дагы сапаты экенин эстен чыгарбайлы. Ардактуу көк бөрү сүйүүчүлөрү, дал ушул жерден биздин калыстар дагы оюнчулардан өткөн ушул салкын кандуулукту көрсөтүп жатат жана бул эмне максат? Бул максат эми көк бөрүнү дүйнө жүзүнө даңалатуу деген ушул ордун көтөрүп, көк бөрүнүн дагы да болсо кандай спорт экенин, көк бөрүнү кандай инсандар чаба турганын көрсөткүсү келет. Азыр Ержан Тургунбаевди мына керек болсо жазамамага да кетирип берейинчи. Эми силер муну жазамамага кетиргенде колуңардан эмне келет деген белгини берип отурабыз. Көрөлү, ардактуу көк бөрү сүйүүчүлөр, мындан ары эми биз казак балуаны алды, ага коргоно койгон эч ким жок жана көтөрө Азамат салды. Мына ушинтип эсеп 4-10 болду дагы. Айкөлдүк мына кең пейилдүүлүк, бейман достук деген мына ушул. Караңыздарчы, кууп барган жок, алдырды дагы барып мына салымды салып алчы айнанайын деди. Мына ошентип эсеп сандар эми 4-10го дагы жылып отурат. Ал эми бул салым менен казакстандык балбан Мейрамбек Абдунун бир аз маанайы көтөрүлүп калышы керек. Казак туугандардын эми ушул бир аз айкөлдүүлүк кандай экенин дагы көрүп, түшүнүп, ушул билип алды деген ишеничтемин. Эми албетте баарынын маанайы жок. Азыр бул жерге теке ташталганда мына Кыргызстан командасы жеңишке жетип отурат жана Рустам Тыналиев Кыргызстандын желегин бийикке көкөлөтүп мына ушундай желбиреп бара жатат жана биздин оюнчулар татыктуу жеңишке жетип отурат. Ардактуу көк бөрү сүйүүчүлөрү, калыстарыбыз калыс кандай болуш керек экенин көрсөттү. Ал эми ушул федерациянын ишин кандай алып барыш керек экенин дагы көрсөтүп отурат жана бул көк бөрү Кыргыздын оюну экенин биз дүйнө жүзүнө жар сала алдык. Болгону ушул биздин көк бөрүнү эми көкпарда өзгөрткөн эми болгону эрежелерибизди дагы дал ушул биздин калыстар сыяктуу тейлеп бере турган болсо, анда биз тууган казактарга өтө бир ыраазы болмокпуз. Бирок ал нерсени кыла албады. Дүйнө эли кыргыз ким экенин көрдү жана кыргыз элине эч ким дал ушул ат оюндарынан туруштук бере албай тургандагы дүйнө жүзүнө дагы бир ирет далилдедик.
Қазанат ат майданында Кыргызстандык күйөрмандардагы жетиштүү экендигин байкасак болот. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Рустам Тыналиев башында турган Кыргызстан көкбөрү улуттук курама командасы 5-ші дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын чемпиондору. Эч кандай суроо жаралбашы керек, эч кандай талаш тартыш жок. 6 салым үстөмдүгү адилеттүү эмеспи? Чындыгында мындай керемет жеңиш эми жалпы кыргыз көкбөрү сүйүүчүлөрүнүн жалпы эле ушул ат оюндарын сүйгөндөргө бул эми ат үстүндө бир гана кыргыз ушул эң мыкты экенин далилдеп отурат. Жалпыңыздарды биз менен бирге болгонуңуздар үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Эч кайда алыстабай туруңуздар, себеби алдыда дал ушул Кыргызстандын улуттук курама командасы өзлөрүнүн алтын медалын татыктуу түрдө алганына бирге назар салалы.